суроо берейли. Менин тилим тазабы? Алкымым тазабы? Мен кандай пара алып жеп атамбы? Бирөөгө пара берип жеп атамбы? Бирөөнүкүн уурдаппы, тартып алыппы, алдаппы, калпайтыппы, жулуп алыппы? Бирөөнүн акысын жеп атамбы? Жетимдин акысымы же мамлекеттин казынасына кол салып уурдап атамбы? Же мен алкымым тазабы өзү? Бунтпе каяктан өнүгө? Ошол эле ошо эң айыл өкмөтүнөн тартып жогору жакка чейин алсак, мейли ал имам болобу, имам эмес, бул жерде айырмасы жок. Ушул жерде баарыбыздын отурганыбыздын башыбыздагы чоң милдет. Алланын алдында дагы эсеп китебибиз бар. Бүгүн мүмкүн видеонаблюдениялар көрбөй калар, мүмкүн башкара укпай калар. Бирок Алланын периште бизге жаратып койгон. Оң жак, сол жагыбызда дайыма жазып тура турган, карап тура турган. Мынакей, ислам дининин тазалыгы кайсыл жерден башталып атат? Демек ушул жерден карап, биз ар бирибиз өзүбүздүн иштеген жерибизди тазаласак, жашаган жерибизди таза кармасак, мамлекетибизди таза кармасак, бул сырткы эле тазалык туугандар. Бунун дагы орду бар. Бул дагы маанилүү. Менин бир досум Англияда 6 жыл жашап келди. Мактап өзүнө токтобойт да. Охо, ушунчалык таза, жолдор ушундай таза, дүкөндөрү, базарлар ушунчалык таза. О жолдо ошо мына тамекинин калдыгы дагы жок, тигинде мындай деп эле мактап эле бүтпөйт. Анан мен айттым, досум, аларды жеткен ошо тазалык туу туткан жери ислам ошол жерден башталат. Алар жеткен туу чокусуна ислам ошол жерден нары башталат. Пайгамбарыбыз айтып атат. Ал имандын эң төмөнкү бутагы тазалык деп атат. Имандын эң төмөнкүсү бул тазалыктан башталат дейт. Ансыз каяка түшүп калдык биз азыр? Андан да төмөнгө түшүп калдык. Биз бүткүл ааламга тазалыкты үлгү кылып көрсөтө турган адамдар, бүгүн биз башкалардан үйрөнүп калдык ошо тазалыкты.